жаныбарларды кокустан же атайлап урганда алардан кайра кантип кечирим алса болот. Эми алар кечирим сурай тургандай, жооп бере тургандай биздин тилибиз жок, өздөрүнүн тили бар, бирок биздин тилибиз жок. Ошол жаныбарларды кокустан же атайлап ургандан кийин жем чөбүн жакшы бериш керек, кийин урбаш керек. Ошол жакшы мамиле кылган болот. Ошол жакшы мамиле кылган болот. Ассаламу алейкум устаз дейт. Сизге Аллахым эки дүйнө бактылуулук берсин. Суроом, амин. Жин, сихр болот, сихр. Же болсо сыйкыр. Жин сихр менен ооруп жаткан убакытта жасалган чоң же кичине күнөөлөр жазылабы? Такташ керек. Биз өткөн эркектер сабагын айттык. Чоң устаздар бар бул жаатта. 10 руханий оору болсо 10 деп жалпы белгилешсе, негизгилери деп жатып кете берет майдаланып. Онун бирөөсү гана жин болот, бирөөсү сыйкыр болот, калгандары психикалык оорулар болот дейт. Такташ керек. Жин барбы, жокпу? Бирөөгө барса эле, сенин ичиңде жин бар экен, сага үйлөнүшүм керек, анан жин кетет десе ишенип кетпеш керек, айтканмын. Дем салып окутуп атканда жалгыз отурбаш керек. Жанагында жин бар десе ишенип калбаш керек. Жин киргенби? Бул талаш маселе. Сыйкыр чындап окутулганбы? Чоң туура устаздар аяттарды окуп билет. Чындап бар болсо бир жөн, анан жок болсо, психикалык оору болсо, адам ошол чоң же кылган кичине кылган күнөөлөрүнө жооп берет. Эгерде жин болуп же сыйкыр болуп, акылы эсинен кетип калып, ошо чоң же кичине күнөө кылса ал жазылбайт. Анткени жунун деп коет, жиндиликтин аныктамасы кандай? Бизде Хашиятул имам Шилби ала табинил хакайык деген китеп бар. Ошол жерде айтат: ал-жунун ма ясирул акылу бихи маслубан. Адамдын акылы толук кетип калса, жунунул мутбик дейт, анда ал кылып аткан ишине жооп бербейт, качан эсине келмейинче. Эгер чындап сыйкырданып калса, катуу сыйкырданып, оозунан эмне сүйлөп чыгып, эмнени билбей атканын айтса, ал жооп бербейт. Бул уйкудагыдай эле да. Уйкуда күйөөсү аялына миң талак десе, аны менен түшпөйт. Ойгоо болуп туруп айтыш керек. Эгер ошентип чындап ошондой болсо, уккан элем дейт, жин чыгып кеткенче күжүнө жазылбайт деп уккан болчумун. Такташ керек, такташ керек. Жин канчалык деңгээлде кирип атат, кандай? Ушул ооруну жеңейин деп илим алып, Куран жаттай баштадым. Экти менен дуа кылып коесузбу? Дуа кылабыз. Эң жакшысы мына борбордук мечиттерде китеп сатылат, дуа китептери. Зикирлер, маснон дуалар деп. Ошол жерде эки дуаны окушуңуз керек күнүгө, эртең менен кечинде. Биринчиси Мунжият дейт. 7 аят бар. Кул ла юсибана илля ма катабаллаху лана хува маулана ва алаллахи фалятаваккалил муъминун. Ушинтип аяттар кетет Курандагы. Чоң алымдар айтат, табииндер. Асман жерге түшүп кетиш коркунучу болсо дагы бул аяттар окулган болсо адамдын якынын, иманын күчтүү болот дейт. Кудайым коруп сактап коет деген сөз. Мунжият. Экинчиси манзил. Имам Таханавилер чоң алымдар айтат, өтө Курандан сыйкырдын күчүн кетирүү үчүн, жиндин башканын таасирин кетирүү үчүн Курандан алымдар тажрыйба топтоп алынган да. Манзил Фатихадан баштап акыры Настан бүтөт. Ошо Мунжият эстеп калыңыз, жазып алыңыз сиз. Мунжият манзилди эртең менен Мунжият менен манзилди эртең менен кечинде ушуну окуш керек болот. Андан сырткары Саид Багдаш устазыбыз айтат, 33 жолу Аятул Курсини окуш керек дейт. Ала адади ахлил Бадр дейт да, Бадыр элдерин кайтыш болгон санчалык. Мунун таасири чоң. Алымдардын тажрыйбасы албетте. Анын 4-чү 535 жолу Хасбуналлаху ва ни'мал вакил айтса, мында да көп сырлар бар иншалла деп айтат.